Урматтуу кесиптештер, урматтуу бул жерде катышып отурган депутаттар жана коомчулуктун өкүлдөрү, биз бүгүн ушул жерге сиздерди чакырып пресс-конференция өткөргөнүбүздүн себеби кийинки кездерде кыргыз гезиттеринин биримдигинин дарегине ар кандай сын пикирлер айтылып, ушул биримдикке кошулган бир 15-20 гезиттин ортосын бөлүп жарып аракеттери күч ала баштады. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү сиздерди чогултуп туруп, биздин негизги максатыбыз, биригүүнүн негизги максаты келечектеги иш пландарыбыз жөнүндө аз да болсо сиздер менен бир кеңешип алууну туура көрүп отурабыз. Биз бүгүн президентти же болбосо өкмөттү же парламентти ордунан кетирели деген ниет менен чыгып аткан жерибиз жок. Биздин негизги максатыбыз биздин татынакай бир кичинекей Кыргызстан деген мамлекетибиз бар. Ошол эртең бакубат өлкөлөрдүн катарына кошулса, ошондой болуп кыргыз эли дагы бир бакубат турмушта жашаса деген тилекти алдыга койгонбуз. Ошол тилектерге жетиш үчүн биздин кыргыз бийлиги бүгүнкү күндө бел чечпей күндөп түндөп иштөөгө милдеттүү болчу. Бирок тилекке каршы бүгүнкү кырдаал, бүгүнкү түзүлүп аткан саясий кырдаал, бүгүнкү түзүлүп аткан экономикалык кырдаал, бүгүнкү түзүлүп аткан саясий социалдык кырдаалдар таптакыр башка нерсени көргүзүп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, канча күндөн бери Кыргызстандын эли газ ала албай, электр жарыгы күндө өчүп, элди кандай акыбалга алып келип коюп отурат. Ошонун бардыгы биз кыргыз элинен эмес, кыргыз бийлигинен сурашыбыз керек болчу. Биз ошондуктан бүгүнкү күнү ушул тупиктен чыгуунун жолдору кандай? Биз кыргыз журналисттер ошол түзүлгөн кырдаалдан чыгып кетүүнүн бир жолдорун көрсөтүп бере алабызбы деген тилек менен ушул жерге чогулуп отурабыз. Эгерде биз бардыгыбыз бир адамдай болуп баш кошуп, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, акылдашып иш кыла турган болсок, биз жеңбеген, биз ишке ашыра албай турган нерсе болбойт го деп ойлойм. Ошондуктан биз дагы бир жолу бүгүн чогулуп ушул позициябызды ачыктап алсак, биз мындан ары кандай иштешибиз керек? Эгерде ушундай бүгүнкү күндөгүдөй абал уланып кете бере турган болсо, анда ортодо эмне тирешүү пайда болобу деген ой аргасыздан ар кимибиздин эсибизге келет экен. Ошондуктан биз бүгүн кыргыз гезиттеринин биримдиги дагы бир жолу чогулуп, ушул коомчулуктун алдында, мынакей басма сөз каражаттарынын өкүлдөрү турат, булардын алдында өзүбүздүн пикирибизди дагы бир жолу ачык айтып коюшубуз керек. Биз эч убакта бийлик өкүлдөрүнө каршы чыгалы деген оюбуз болгон эмес. Биздин бирден бир тилегибиз ушул биздин кичинекей бир татынакай Кыргызстаныбыздын мындан аркы тагдырын бир жөнгө салып кетсек, Кыргызстан бир татынакай мамлекетке айланса, Кыргызстанда кадр маселелери туура чечилсе, Кыргызстандагы экономикалык абал оңолсо деген гана тилек бар болчу биздин бардыгыбызда. Тилекке каршы ушунун бардыгы жогорку бийлик эшелондору тарабынан каралбай жоопсуз калып атат. Ошондуктан биз мындан ары эмне кылышыбыз керек деген суроону албетте ар кимибиз алдыбызга коебуз. Бул чечиле турган маселе, бул жалаң эле басма сөз каражаттарынын эмес, бул бүтүндөй бүгүнкү Кыргызстандын патриот, ушул Кыргызстан эртең бир келечекте жакшынакай мамлекет болсо экен деген ар бир адамдын көкүрөгүндөгү ой болуш керек. Ошондуктан биз кечеден бери ушул кыргыз гезиттеринин биримдиги дагы бир жолу чогулуп ушул маселени талкууладык. Мындан ары биз эмне кылышыбыз керек? Эгерде дагы эле ушинтип президентке болгон, президент кетирип аткан кемчиликтерди, өкмөт кетирип аткан кемчиликтерди биз көзгө сайып көрсөтө берсек, бизди душман санаган абалга жете турган мезгил жакындап калды. Бул мындай нерселерди өзүңөр көрүп атасыңар, жалаң гана басма сөз каражаттарынын өкүлдөрүнө эмес, биздин өлкөдөгү бийликтин эң жогорку бутагы болгон депутаттарга чейин кандай жазаларды колдонулуп атат, муну бардыгыңар жакшы билип атасыңар. Ошондуктан биз кыргыз гезиттери ушул жерде отурган жарандардын бардыгын, мен кыргыздын патриотумун деген адамдардын бардыгын башыбызды кошуп,
мындан ары бир багыттагы иш алып кетүүгө чакыргыбыз келип атат. Эгер эртеги күнүбүз түгөнүп, эртеги күнүбүз жаңы туманга капталып калабыз. Ошондуктан бүгүн бизге кайсыл адамдын президент болуп олтургандыгы, кайсыл адамдын премьер-министр болуп олтургандыгы бизге кызык эмес. Бизге эртеңки күнү Кыргызстандын тагдырын оңдоп кете турган, элим деп күйө турган, жерим деп күйө турган, кыргыздын кен байлыктарын сатпай турган, Кыргызстандын мына өзүңөр көрүп атасыңар, Кыргызстанга акыркы 3 жылдын ичинде канчалаган инвестиция келди. Мына ушул маселе боюнча бирөөбүз ойлонуп көрдүкпү? Бизге бүгүнкү күндө кыргыз экономикасына бир кылдай пайдасы тие турган инвестициялык бир нерсе келген жок да. Анан кийин мындан ары дагы биз абалды өзгөртүп кетебиз деп ишенишке болобу бизге же болбойбу? Уважаемые друзья журналисты, то, что происходит сейчас вокруг объединенных кыргызских газет, сейчас одним словом можно сказать, что любыми путями сейчас пытается вот это объединение развалить. То, что Баурек Байке ему предлагает какие-то должности, к примеру, многим нашим редакторам звонят, давление идет. Поэтому мы должны сейчас, самое главное, держаться вместе. То, что мы сегодня пишем, они сейчас пытаются просто сказать, что это все ушаки. Но, извините, в настоящий момент состояние кыргызской экономики, состояние нашего народа, в каком плачевном состоянии находится, если мы это пишем, это правда, это факт. Это никакой ушака здесь нет. Поэтому одна из наших акций, мы хотели всем вам демонстрировать, что мы действительно есть, мы все вместе, и объединение кыргызских газет мы приняли решение вручить номинацию «Человек года» одному человеку. И этот человек Садыр Джапаров. Почему мы приняли решение вручить именно Садыру Джапарову? Потому что вот эта кумторовская проблема, она сколько лет у нас обсуждается, только вот этот человек действительно дал нам толчок смотреть проблему кумтор с правильной точки зрения и какие факты он преподносит. Это действительно, мы считаем, что это героизм. Поэтому, если есть представители Садыра Джапарова, мы хотели бы вручить. Русскоязычный бүт СМИ мына ушул азыр чындыкты айтпасыңар. Азыр бийлик эмес. Бийлик кулап калабы деген маселе болбойт. Мамлекет сакталып калабы деген маселе болот. Маселе турат азыр биздин өлкөдө. Ошон үчүн бүт мына ушул гезиттерге, сиздерге чоң рахмат. Куттуктайм мен дагы. Баурек сиздерге чоң рахмат ушул иним Садыр Жапаровдун баягы жасаган эмгегин, кылган иштерин белгилеп, ушу эске алып, ушундай диплом вручать этип эме кылып атканыңарга чоң рахмат. Мен сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз мына бир туугандарыбыздын ушул жерде отурган батырынын атынан чоң ыраазычылыгымды билдирем дагы бир жолу. Сиздер мына журналисттер ошол кээ бирөө айтат ушак жазат деп. Эми кандай болбогон күндө дагы силер атын карасын кара деп ушул газетага чагылдырып элге маалымат жеткизип атасыздар. Иштериңерге ийгилик болсун сиздердин. Келе жаткан жаңы жылыңар дагы жакшы жылдардан болсун. Эми урматтуу кесиптештери, Туман Байке, бул дипломду келип ушул жерге сиздерге катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, мына биздин фракциялаш, биздин
партиялаш депутатыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ушу жылдын саясатчысы деген мыкты адамы, жылдын мыкты адамы, мыкты саясатчысы деген иш чарага келип отурабыз. Канткен күндө дагы мына ага чейин Бауырбек Жээнбекович кыргыз тилдүү гезиттердин биригип бир жеңден кол чыгарып бир жакадан баш чыгарганы мен жеке оюм боюнча башка депутаттар да колдойт болуш керек. Бул жакшы көрүнүш. Мындан эч бир кыйкым издебеш керек. Же болбосо башка орус тилдүү гезиттерге, же башка эркин басылмаларга, же мамлекеттик басылмаларга бир мындай каршы пикир коюу максатында болбосо керек. Ана мына кээ-бирлериңер айтып атасыңар. Гезиттер бул маалымат гана бериш керек элге. Анан саясат менен алектенбеш керек деп. Гезиттерге макала даярдаганда, аналитикалык макалалар даярдаганда ички жана тышкы саясат боюнча маалымат берет да. Ачуу чындыкты бийликке, анын ичинде мына бу жерде отурган депутаттарга бизге да кээ бир маалыматтар жакпайт. Эмне кылабыз? Бирок турмуш чындыгына жакын нерселерди, фактыларды жазып атышат. Мына коомдун түзүлгөнүн мен инсан катары абдан туура эле кабыл алдым. Себеби ага чейинки чыгып жүргөн материалдарга мындай жакшы бир реакция, жооп болду деп кабыл алсак болот. Анан ушул кыргыз тилдүү газеталардын коому биригип, мына алгачкы кадамы жылдын мыкты адамы деп Садыр Жапаровду элге таанытып дагы чыгарып атканына, алы ушул быйылкы жылдын мыкты адамы деп номинация берип атканына мен абдан акыйкат, мына чындыкты чыркыратып элге жеткирип атканын бир белгиси катары кабыл алдым. Эми Садыр Жапаров мен парталаш кесиптеши катары өзү тууралуу бир дагы жерде бир сөз айткан жок, бир кадам таштаган жок. Анын кылган аракети бардыгы ушу биздин коом үчүн багытталган болчу. Бардыгыңыздарга маалым, сүйлөгөн сөздөрү, жасаган иштери. Ошол комиссия түзүлгөндөн кийин аягына чыгарып койсок болмок. Эгер мамлекеттин кызыкчылыгын, коомдун кызыкчылыгын биз алдыга койсок, ал комиссияны токтотуп, экинчи комиссияны түзүп, мына азыр аяк башына чыга элек алегинче, анан ал кандай болуп чыгат, муну дагы учур көрсөтөт, бир Кудай билет. Президент дагы элге, мамлекетке кызмат кылсын. Азыр 2014-жыл келатат. Афган маселеси бар. Ушул өтө орчундуу маселе. Бул жерде биздин коопсуздук тышкы ички мамлекеттин. Мына ушул темаларды жазган. Эми экинчиси ушакчы. Кыргыз гезиттери деп атат. Кыргыз гезиттери ушакчы эмес. Ошол президенттен баштап бизге окшогон саясатчылар, дагы башкалык чиновниктер ошолор ушак айтып атса, силер жазып атасыңар. Мына ошол саясатчылар ушак айтканын токтотуш керек. Мен ушинтип айтат элем. Силер эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, элге жеткизип атасыңар. Кантип силер ушакчы болосуңар, журналисттер? Мына ушуну ачык эле айтып чыккыла. Туура эмес маалымат берип коет, а силер жазып атасыңар. Ошон үчүн баары тең ушак айтканды токтотуп, баары тең бир адамга кызмат кылганын токтотуп, мамлекетке, элге кызмат кылыш керек. Үчүнчүсү, урматтуу журналисттер, мен бекеринен айткан жокмун 6 ноябрда Алибинин 5 жылдыгында. Биз парламент, өлкөнү, президент, өкмөт, өлкөнү туңгуяктан чыгара албай калдык. Силер жол көрсөткүлө. Силер ошол акыйкатты, чындыкты таап, жазып туруп, бизге жол көрсөткүлө деген сөз бул жөндөн жөн менин оозуман чыккан жок. Себеби биз туңгуйга келатабыз. Бардык журналисттер биригишиңер керек. Бардык журналисттер азыр жокпу оппозиция? Жок. Биз конструктивдүү оппозиция болуп атабыз, бир учкана киши ошол ата журт фракциясынан бар эмес. А мына силер тоже конструктивдүү оппозиция катары чыгып туруп, чындыкты көзгө сайып бизге да айткыла.
Барын айткыла. Антпесек биз өлкөнү талкалап алабыз. Бул да чындык. Төртүнчүсү, мен айтайын дегеним, биз баарыбыз тең мыйзамдуулук үчүн күрөшпөсөк, мына депутаттар азыр олтурат, 295 жок. 295-те бул атайын уюм түзүлөт бийликти алыш үчүн. Барып туруп анан кийин атайын ошол бийликти алуу үчүн митинг өтөт. Анан барып туруп вооруженный же болбосо күч менен барып кирип отуруп алгандан кийин, бийликти башкарып алгандан кийин буну күч менен деп айтылат. Мына 2005-2010 жылы күч менен басып алынган бийлик. Анда алар да барып Ташиевдин жанына барып отурушсун. Ал эми Агуй өзү бул чын деле охраняемый зона болот. Ал эми забор менен жок болчу бул башында проект боюнча. А территориясы забор неохраняемая зона. Ошон үчүн кайсы охраняемый зона боюнча айтып атышат. Ошон үчүн мен төртүнчүсүн айтайын дегеним, эгер биз мыйзамдуулукту тебелетсек, бир киши чечип калса, бул кишини соттош керек, бул кишини камаш керек, буну дагы өлтүрүш керек деп чечип кала турган болсок, бул тирания деп коет. Анда бизчи настоящий хаоска келебиз. Ошон үчүн эгерде депутаттарды ушундай кылып атса, жөнөкөй элдин балдарын эмне кылып атат деген суроо болуп атат. Ошон үчүн баары тең айрыкча укук коргоо органдары жооп бериш керек. Ошон үчүн мен айтат элем, биздин Ата журт фракциясында азыр ГКМБнын СИЗОсунда жаткан биздин депутаттар политический узник деп, мына ушундай наам берсеңер болот. Бул дагы протест, мыйзамдуулук сакталбаган үчүн чоң протест. Ал эми бешинчиси, урматтуу журналисттер, силер гана коомго ким болбосун жасаган иштерин жеткире аласыңар. Силерсиз биздин жашаган ишибиз жетпейт коомчулукка. Силер күчсүңөр. Силер президенттен дагы өткөн чоң күчсүңөр. Силер парламенттен өткөн, өкмөттөн өткөн чоң күчсүңөр. Мына силер ошол чындыкты көзүн чукуп алып айтсаңар баарыбызга. Мына ошондо бир ийгилик болот. Коркпогула. Эгер баарыбыз корко берсек, чочуй берсек, анда эмне болот? Анда баарыбыздын ансы деле түрмөдө канча миңдеген биздин айрыкча кыргыздын балдары отурат. Биз эмне? Мына Боткин болуп оруду. Карантин кылып коюшкан жок. Жолдор тайгак тазалап койгон жок. Газы өчүп калды. Газы жок эле, эл үшүп атат деп койгон жок. Светин өчүрүп атат. Эл өз убагында төлөп атат. Эмне үчүн ушул чындыкты баарыбыздан кыйкырып чыкпайбыз? Башка өлкөдө болсо эл ушул жерге чыгып туруп баарын талкалап ийет. Биздин эл ошончолук сабырдуу эл. Элибизге рахмат. Дагы президенттин пешенеси бар экен, ушундай элге президент болуп атат. Сабырдуу, өтө сабырдуу элге. Ошон үчүн мен силерди чакырып кетем. Акыйкаттык, чындык, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук болбосо кыргыз ага чыдабайт. Кыргыз дээринен акыйкатсыздыкты көтөрө албайт. Ошон үчүн мен силерден суранам, дайыма акыйкатты жазгыла. Ал эми ушак айткан саясатчыларга айтып койгула, бул ушакпы же достоверный документиңер барбы деп. Бар болсо документин алып туруп жазгыла, жок болсо жазбагыла деп айтар элем. Силерге ийгилик, жаңы жылыңыздар менен. Бакубатсыздык болсун, тынчтык болсун.